Париж Олимпиадасының күмүш медалынын ээси Мээрим Жуманазарова жана дүйнө чемпиону Айпери Медет кызы окуган мектеп ушул. Спорт залы жок, имараты эски. Ол жактарда түшкөн суу түшүп, дубалдарына урап түшкөн жакты быйыл түшүп аттык. Но коридорлор болсо полный этеги урап түшүп калган. Мына карап көрүңүздөр. Этеги урап түшүп калды эле бүттүгүнүн баарын сулатып чыкты. Чемпиондорду чыгарган ак мектеп Бакаята районунун 1-май айылында 40 жылдан бери турат. Ашар жолу менен салынгандыктан класстык бөлмөлөрү чакан. Имарат өзү 2 корпустан туруп 180 окуучуга ылайыкталган. Бул жерге азыр 645 окуучу кезектешип, окуганда да бат байкалууда. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мына ошол 10 класстар окуп аткан кабинет бөлмө, класс бөлмөсү 2-ден 3-төн болуп калат. Эгерде толук келе турган болсо, окуучулар батпай калат чындыгында. Кыйналышат да. Анан 2 жана 3 сменде окуп жатабыз азыр. Бир эле класста катар менен 3 сменде окушат. Дене тарбия сабагында мисалы үчүн спорт зал жок, эшикте өтөт, кечинде аягы кыш болот, суукта ошол эшикте жүрүшөт да. Айылдыктардын арыз муңу жогору жакка жетип, жаңы мектептин курулушу башталган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында пайдубалы былтыр коюлган, быйыл жазда иш катуу жүрүп, 56 күндө дубалы тургузулган. Буга кубанган тургундар азыр кайра тынчсызданууда. Себеби 2 айдан бери мектепте курулуш токтоп турат. Мына быйыл бүтөт, быйыл киргизебиз деген убадалар бар эле. Эми жумуш токтоп калды. Мына 2 ай точно болду. Бир да жумуш жок, кыймыл жок. Ушуну эртелетип берсе жакшы болот эле. Биздин көйү ошо бүтпөйт окшойт деп кейип атабыз. Жакшы эле салынды мектеп. Анан эми токтоп калды, болгону ушу каражаттанбы же немеден ушу токтоп тур. Үстүн жабылып неме болуп калса, жан чачынга кичине неме болот эле да. Биздин өз мугалимдердин да өздөрүнүн конторунда тартыш кичинекей кабинетте тыгылышып отурат да. Окуучулардын саны көп. Курулуштун убактылуу токтоп турушу каражатка байланыштуу экендигин айыл өкмөтү билдирди. Себеби мунун жалпы наркы 101 миллион сом. Мамлекет каржылаган бул акчага 275 орунду мектеп тургузулат. Бүгүн эле мен фирманын жетекчиси менен да сүйлөштүм, ошол акча каражаты келбей атат, акча каражаты келсе эле баштайт элек деп өзүнүн 30 миллион акча которулуптур фирмага. Бул өзү уткан 101 миллион уткан. Анан 30 миллионго ушул бүгүнкү ушул жумуш кылынды дейт да. Эми дагы акча бөлүнө турган болсо, ушул 15 миллион тегереги биз үстүн плитасын коюп, крышасын жабып, ичине кирип кеткен жумуштарын кылып баштайт элек дейт. Жума сайын чалып сурай берем, эмне болду? Акча келбей атабайки, акча келсе эле баштайбыз дейт да. Бүтүп калса Кудай буйруса бул элдин көптөн көп күткөнү. Мына ушул жерде жана айтып кеткендей жогоруда чемпион кыздарыбыз окуган. Жана кече якында да дүйнөнүн чемпиону болгон 3 балабыз да чыгып атат мынакей. Бу жерде жалаң чемпиондор чыгат да. Долбоор боюнча айылга бүт шарты бар, заңгыраган билим уя салынат. Айылда мындан башка чоң курулуш жүрбөгөндүктөн жергиликтүүлөр улам кызыгып сурап, качан бүтөт деп күтүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.